Inson media тартуулайт. Азыркы убакытта бул жашоо бизди кээде өтө жагымдуу таң калтырса, кээде башыбызга каттуу соку берет. Дайыма кыйынчылыктарга каршы турганы даяр болушубуз керек. Ал нерсени жеңиш үчүн күчтүү жана оптимист болушубуз керек. Биздин видеобуз дал ушул жөнүндө болот. Бул окуя көптөн бери интернет желесинде жүрөт. Бул окуя сизге жагып жана сизди терең ойлондурат деген ойдобуз. Бул Эбби, 7 жаштагы кыз. Ал ата-энеси жана кичиниси менен Акшда жашайт. Алар дайыма бактылуу үй бүлө болчу. Бирок күндөрдүн биринде Эбби кичиниси катуу ооруп калганын жана ата-энесинин акчасы жетпей тургандыгы ойлондурат. Кичинекей үйгө көчүүгө аргасыз болушат. Акчаны экономдоп, Андрюнун дарылоосуна жумшаганы жатышкан. Бирок ал балакайды бир гана кымбат операция куткаргаларын жана ата-энесинин акчасы жетмек эмес. Ушул жөнүндө ата-энеси сүйлөшүп жатканда Эбби бир сөздү угуп калды. Биздин уулубузду бир гана керемет куткарат дегенди угуп, өз бөлмөсүнө чуркап барып, болгон тыйынды чогултуп, эсептеп, дарыканага жөнөттү. Дарыканада ал өз кезегин күтүп турду. Бирок фармацевт бирөө менен сүйлөшүп тургандыктан столдун артындагы кичинекей кызды көрбөдү. Эбби тыйындарын столго койгондо гана ал аял көрүп жини келди. Эмне кылып жатасың? Мен 2 жылдан бери көрө элегиним менен сүйлөшүп жатканда. Кичинекей кыз акырын жооп берди. Менин иним бар, ал катуу ооруп жатат. Мен ага керемет сатып алып бергени келдим. Фармацевт аял Эбби эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнбөдү. Эбби баарын айтып берди. Менин атам инимди бир гана керемет куткарат деди. Анткени анын башында бир нерсе өсүп жатыптыр. Ошонун үчүн мен керемет канча турарын билиш үчүн келдим. Дарыканачы чынында таң калды. Бирок жумшак үнү менен чындыгында мен кечиресиң, биз бул жерде керемет сатпайбыз. Мен жардам бере албайм деди. Сураныч, мына менде акча бар. Эгер дагы көп керек болсо, мен алып келем. Бирок бир гана керемет канча турарын айтыңызчы. Бунун баарын угуп турган дарыканачынын иниси сурады. Сенин иниңе кандай керемет керек? Билбейм, бирок мен ага кандайдыр операция керек экенин уктум. Аны ата-энем төлөй алышпайт. Ошондуктан мен аны өзүм сатып алгам келген. Ал иним өлүп калышы мүмкүн да. Сенин канча акчаң бар? Деп ал мырза сурады. $1.11 бар деп кичинекей кыз жооп берди. Ал мырза жылмайып, кандай гана дал келүү, керемет дал ушунчалык турат деди. Кийин ал киши Эббини үйүнө алып барды. Анан ата-энеси менен сүйлөшүп, баласын бекер операция кылууну сунуштады. Чынында ал киши белгилүү доктор экен. Кичинекей баланын өмүрүн сактап калды жана бир да тыйын алган жок. Андрюнун ата-энеси операция чынында канча турарын билгенге аракет кылышты. Бирок Эбби жылмайып, жыйынтыгында операция $1.11 болду кала берди. Чынында бул үй бүлө бактылуу үй бүлөдөн болушту. Анткени кичинекей кыздын кылганы инисин куткарды жана Эбби жашоодо керемет бар экенине ишенди. Кээде чоңдор кичинелерди көңүл бурбайбыз. Чындыгында биз унуткан нерселерди алар билишет. Бул видео сизге жакты деген ойдобуз. Лайктан басып досторуңуз менен бөлүшүңүз жана бизге катталып коңгуроону басканды унутпайбыз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.